Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков видеоконференц байланыш аркылуу жаңыдан ротацияланып барган жергиликтүү соттордун төрагалары жана орун басарлары менен кеңешме өткөрдү. Төрага 2022 жылдын 16 майындагы тиешелүү буйруктардын негизинде Бишкек шаардык сотунун жана Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын, Талас облустук сотторунун төрагалары, төрагалардын орун басарлары 5 жылдык мөөнөткө дайындалгандыгын билдирди. Замирбек Базарбеков коомчулукта судьяларды которуу күчкө салып жүргүзүлдү деген сөздөр болуп жаткандыгын айтты. Судьяларды ротациялоо эч кандай күчкө салып жүргүзүлбөгөндүгүн сиздер жакшы билесиздер. Анткени ар бир судья ротациялоого макулдугун билдирип, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык өз ыктыяры менен арыздарын жазып беришкен. Ошондуктан мыйзамдар менен иштеп, мыйзамды түшүнгөн судьялардын арасында мындай сөз болбошу керек жана мындай сөздөрдү жүргүзүүнү кескин түрдө токтотуу керек деп билдирди төрага. Онлайн кеңешменин жүрүшүндө судьялардын турак жайлары менен камсыз кылуу маселеси дагы көтөрүлдү. Бир жерден башка бир жерге көчүп барган судьяларга мыйзамга ылайык башка жерге ишке которулгандыгына байланыштуу алардын чыгымдарынын ордун жабуу да министрлер кабинети тарабынан каралып жаткандыгын кошумчалады. Мындан тышкары ротацияга чейин каралып башталган, бирок чечим же өкүм чыкпай калган иштер республика боюнча бар экендигин, иштерди кароонун мөөнөттөрүнө, сапаттарына өзгөчө көңүл бурууну талап кыла тургандыгын Замирбек Базарбеков баса белгиледи. Онлайн кеңешмеде жергиликтүү соттордун төрагалары айрым аймактарда судьяларды жайгаштырууда кыйынчылыктар болуп жаткандыгын, бирок бул иштерди кароо процессине эч кандай таасирин тийгизбей тургандыгын айтышты. Ошондой эле төрага жакын арада ротацияланып барган судьяларды жеринде барып көрүп, иштерди өз убагында каралып жаткандыгын, текшере тургандыгын билдирди.